20 миңге бааланган наристе Өзгөн районунун Кызылдыйкан айылынын 20 жаштагы тургунунун кызы болгон. Жаш эне дале кызын жоктоп, аны кантип кайтарып алуунун аракетин ойлоп жүрөт. Наристесин ошко алып барып келебиз деп, апасы менен бейтааныш кыз кошулуп алып, кеткен бойдон кайтарып алып келген эмес. Кызыңы берип тур көрөйүн деп, ошо бойдон алып кетип калды десем, бага албайт экенсиң деп. Мен жакшына кайлап багып атканмын дегенмин. Ошол кыз ким ал? Билбейм, тааныбайм ал кызды. Үйүңөргө келди ал. Ошо Кокташка барды да эжемкине. Ал кыз ошолордун, ошо акаларынын колунда иштейт экен. Ошентип поставка кылып карматып коюптур. Эже, эмесин спешалай актасын. Элшалай, ошоға бас берет ошоға. Анча 11 күндүк ымыркайды таянеси 20 миң сомго баалап, кардарына өткөрүп берүү учурунда кармалган. Бул тууралуу алдын ала оперативдик маалымат ички иштер кызматкерлерине келип түшкөн. Анын негизинде кылмышка шектүүлөрдү Ош шаарындагы кафелердин биринде колго түшүрүшкөн. Азыркы учурда шектүү катары жаш наристенин таянеси кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ушул убакта Ош шаарынын ички иштер башкармаларынын тергөө тарабынан кылмыш изи козголду. 124 статья менен адам сатуу тергөө амалдары жүрүп жатат. Бул окуяга шектелген аял камакта отурат. Наристени ошол эле замат соцзащитанын кызматкерлери келип, дом молитвага тапшырып бергенбиз. Азыр ошол жакта баланын ден соолугун карап жатышат, текшерип, андан кийинки баланын тагдырын чечишет го. Жаз айыл өкмөтүнөн бул окуя боюнча кабары жок экендиктерин билдиришти. Бирок бул үй бүлө социалдык жактан аз камсыз болгондуктан жергиликтүү бийликтин каттоосунда болуп, ар кандай жардамдарды алып келген. Жаш эненин өздүгүн тактоочу документтери жок болгондуктан анын паспорт алуусуна жардам берилмекчи. Өзгөн райондук социалдык өнүгүү башкармалыгына паспорт алып элек экен, жаш өтүп кеткендигине байланыштуу ал жакка кайрылган экен. Алар бизге сунуш кат жөнөттүр. Как раз бүгүн 27 мартта азыр силердин алдыңарда алдым эле. Ошол таанышып атканмын. Ошо паспорт алууга жардам бергиле өкмөт деп сунуш берилген экен. Ымыркайдан туугандары баш тарткандан кийин Ош шаардык балдарды реабилитациялоо борбору кабыл алды. Алгач медициналык текшерүүдөн өтүп, азыркы учурда мед айымдардын кароосунда турат. Наристе 11 күндүк экендиги аныкталып, дарыгерлер тарабынан ысым берилди. Кабыл алдык, 11 күн болду деп социалдык коргоо бөлүмүнөн, балдарды коргоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси алып келип тапшырды бизге. Ошолордун чечиминин негизинде кабыл алдык. Азыр бизде тарбияланып жатат. Көзөмөлдөп атабыз. Акыбалы орто, жакшы эле. Жаш наристенин энеси кызын кайта алууга аракет кылаарын айтат. Бирок жаңы төрөлгөн чүрпөнүн мыйзамдуу атасы менен апасынын документтери болушу керектигин адистер айтышкан. Өз баласын сатууга аракет кылган факты ушуну менен Ош облусунда экинчи рет катталууда. Марат Акынбек уулу, Кымбат Абдисамат уулу, Ынтымак.